Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү. Deni Sag Intellektual TV kanalынын катталуучулары, сиздер менен мен Бакыт Сулайман. Достор, бүгүн биз Атамбаев тууралуу сүйлөшмөкчүбүз. Аны Россияга алып кетет экен деп жатышат. Ушунун тегерегинде эгерде алып кетсе, ал киши кайра келеби, келбейби? Ушулар жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Андан кийин кече 50 миллион акча бөлүндү деп жатат. Пульсоксиметр жана кычкылтек концентраттары деген аппараттарды алып келет экен Кытайдан. Бул эмне деген аппараттар? Мен ошолор жөнүндө бир аз силерге мүнөздөмө берип, ошол аппараттарды билген маалыматтарымды айта кетмекчимин. Анткени биздин каналыбыздын мындай Deni Sag Intellektual TV деп ден соолукка абдан көңүл бурган жагдайы бар, достор. Андан кийин ушул бизге эл аралык мамлекеттер, ушул эл аралык мамилелер боюнча мамлекеттерде, башка мамлекеттерден жардамдар келип жатат. Ошолор жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Анан дагы бир аз шайлоо жөнүндө сүйлөшүп кетмекчибиз. Анда эмесе мен менен болуңуздар, достор. Достор, чын эле айтып коюшубуз керек. Биз Россияга бир нече жактан көз каранды болуп, ушул таможня союзуна киргенден кийин, бажы биримдигине киргенибизден кийин кандайдыр бир ошолор менен келишимдерге барууга муктаж болгонбуз да, ошондой нерселерге кол койгонбуз. Бирок албетте бул биздин ички саясатыбызга алардын кийлигишүүгө эч кандай акысы жок. Бирок ошентсе дагы, эгерде Путин ушул Атамбаев досун ошол жактан дабалоого алып кетип, эптеп ушул капастан бошотуунун башкача бир жол жоболорун колдоно турган болсо, албетте биздин мамлекет, менин оюмча, каршы болбойт болуш керек. Атамбаев чын эле ошол Россияга чыгып кетет. Эгерде ошол Россия тараптан ошондой бир сунуш келе турган болсо, менин жеке оюмда биздин бийликтегилер мындан отказ кыла алышпайт. Ал эми Атамбаев ал жактан келеби, келбейби дегенге болсо, албетте эгер эле Москвага кете турган болсо, бул бийликке кайра келбейт, ким эле кайра ошол капаска барып түшөйүн деп, ал жактан ал өзүнүн аргументтерин айта баштайт. Ал жакта адилетсиз, мындай тигиндей деп, ошол Акаев жана Бакиевтердин катарында туруп алып, кандай пиар эмелерди жараткан сыяктуу эле ошентип өзүнүн пиар ходдорун баштап, Атамбаев Россиядан келбей коет. Менин жеке оюмда ошондой. Кийин анын артынан үй бүлөсү кетиши мүмкүн, башка нерселер болушу мүмкүн. Ал эми анын байлыктарын жана башкаларын конфискациялап, ошол мамлекеттик сыйлыктардан ажыратуу жактары кандайча ишке ашыра тургандыктарын аны дагы биз аман болсок көрө жатарбыз, достор. Менин жеке оюм ошондой. Ал эми Кытайдан келе турган бизге ушул азыркы кезде ковидке байланыштуу алып жаткан аппараттар жөнүндө айта турган болсом, бул аппараттарды, достор, мынчалык шаан шөкөт кылып отурбай эле мындан 2-3 ай мурун алып келип койсо боло турган элементардуу нерселер болчу да. Эми мына жумурткасы көчүгүнө келгенде какылыктаган тооктой болуп, азыр эми алып келебиз, мынтебиз, тигинтебиз деп акчаларын бөлүп түштөн кийин ушул нерселерди көрүп жатат. Албетте бул аппараттар, мисалы үчүн ошол пульсоксиметр дегени бир адамды сактап кала турган деле нерсе эмес, бирок диагноз коюуда абдан чоң орду бар нерсе да. Бул нерселерди ушул азыркы премьер-министрибиз Кубатбек Боронов мындан 2-3 ай мурун эле жасап, мындан дагы чоң бир башка даярдыктарды көрсө болмок да. Эми пульсоксиметр деген нерсе эмне? Ошол жөнүндө айтып берейин, достор. Мен Комаровский деген украиналык врачтын дайыма берүүлөрүн көрүп келе жатамын. Ушул ден соолук боюнча сүйлөп, ошондо маалыматтарды алганда ошону көп көрчүмүн. Ошондо пульсоксиметр жөнүндө айтканда, пульсоксиметр дегени, достор, баягы эле прищепки деп коет го, кир жууганда мынтип кыпчытып илип кое турган сыяктуу эле бир аппарат, элементарный. Ошол орус базарларында 800 рубльден 1000 рубльге чейинки эле кичинекей нерсе. Аны ошону мындай батарейкасы бар, ключтер мындай баскычын басып туруп эле, анан колго кадимкидей мынтип кыпчытып койсо көрсөтөт. Мындай бул кандай принципте иштейт, достор? Адамдын канында гемоглобин болот да. Ошол гемоглобин, бир гемоглобиндин молекуласы 4 кычкылтектин молекуласын. Гемоглобин дегени ошол биздин өпкөдөн барып кычкылтектерди алгандан кийин ташый турган, клеткаларга жеткизе турган мындай транспорт машина сыяктуу нерсе да. Ошол гемоглобиндердин баардыгы ошол өзүнө 4төн кычкылтектерди ала турган болсо, адамдын кычкылтек менен канынын камсыз болгондугу 100% көргөзөт да. Deni Sag адамдардын
bir ушундай көрсөткүчү 95'ten жогору болуш керек да. 95'ten ошол 100гө чейин 96, 97, 99 же болбосо 100 ушундай көрсөткүчтү көрсөтүш керек. Ошол пульс оксиметрди мынтип кысканда ошол нурдануу аркылуу ошол ичиндеги канда канчалык деңгээлде гемоглобинде кычкылтектер бар, канчалык деңгээлде гемоглобин кычкылтектерди алып жүрөт. 90% же 95%дан көппү кандай экендиктерин көрсөтөт да. Бул нерсе ошол диагноз коюуга абдан жакшы нерсе. Ошол оорулуу адам күмөндүү болуп келип калганда ошону мынтип кыпчыта койсо, эгерде 95'ten ылдый болсо, демек анын организминде кандайдыр бир өзгөрүү жүрүп жатат. Кычкылтек менен камсыз болуу болгон жок. Ошол эле томографиядан көрсөткөн сыяктуу ушул өпкөдө демек кандайдыр бир проблема бар экендигин билгизе турган элементардуу аппарат. Бул кичинекей гана ушул 1000 сомдун тегерегиндеги аппарат да. Буну үй бүлөгө алып коюунун деле кажети жок. Анткени бул күнүмдүк баягы термометр сыяктуу нерсе эмес. Бул эгерде жүрөгү ооруган адам болсо, астматик бир адамдар болсо, өпкө оору адамдар болсо гана үйдө алып койсо болот. Андай мындай кереги жок эле нерсе да. Бул ошондой өкмөттүн поликлиникаларында, маселен менин оюмча билбейм, бир 200 же 300 штук болсо ошол поликлиникаларга эле жетет болуш керек. Ага анан мынча эмен алып келип алуу дегендин кереги деле жок болсо керек. Балким 5000 алып келет, 5000, балким бир 1000 штукту. Анткени ошол келген адамды мынтип көрүп башка эч кандай нерсеге кереги жок нерсе да болчу. Бул ушул гидрооксиметр деген нерсе, пульс оксиметр деген нерсе ошол. Пульс деп ат айтып турган сыяктуу, ошол эле учурда пульсту дагы дененин канынын согуусун дагы аныктай турган нерсе. Ал эми кычкылтек концентраторлору деген эмне? Бул кычкылтек концентраторлорун интернет магазиндерден көрсөңүздөр болот, достор. 25-30 миңдерге минутасына 1 литрден кычкылтекти айдап бере турган ушундай элементардуу аппараттар ошол ден соолукка проблема боло баштаганда айыктыра турган нерселерде мындай сакталуу. Ал эми поликлиникаларда, ушул ооруканаларда колдонула тургандыгы бул минутасына 5 литрден кычкылтекти айдап бере турган концентраторлорда. Булар мисалы үчүн ушул Кытайдын базарында, Кытай рыногунда 350 миң рубльдин тегерегинде, мен эми баягы маалыматтарды рубль аркылуу алдым. Мен биздин сом менен айырмасы аз эле. Эгерде германский ушул батыш өлкөлөрүнөн ала турган болсо 500-600 миңдин тегерегиндеги аппараттарда булар деле өтө эле кымбат ушундай нерселер эмес. Эми муну да көрө жатарбыз, достор. Мен эмне себептен бааларын айтып жатам? Мына ушул өкмөттүн сатып алуулар боюнча абдан чоң бир мындай көз боемочулуктар болуп кетти дегендей күмөн элдин арасында жайланышып жатат да. Эгерде ушул кычкылтек концентраторлорун Кытайдан алынгандарды 1 миллиондун тегерегинде алдык, 1 миллиондон болду десе, анда ошол биздин финансы полициябыз дагы иш козгоого акылуу. Анткени ушул эле интернет сайттарында канча сомдон, канча рубльден, мисалы үчүн Россияда Кытайдыкын канчага сатып алууга болот, ошол эле Германия же болбосо башка батыш өлкөлөрүнүкүн канчага сатууга болот, бул жөнүндө ачык маалыматтар бар. Буну оңой эле журналисттик иликтөө менен деле текшерип коюуга боло турган нерсе, достор. Андан кийинки айта турган жакшы бир кабарлардан дагы айта кетели. Ибрагим Жунусовду билесиздер, абдан патриот, мекенчил биздин инсаныбыз, ырчы, обончу, депутаттардын арасында кандай сүйлөгөндүктөрүн жакшы билесиздер. Ушул биздин чет өлкөлөрдөгү кандайдыр бир чет өлкөлөрдүн бизге жардам бергендиги, башка нерселери ошол чет өлкөдөгү биздин элчилерибиз, ошол посолдордун эмгеги болуп эсептелет. Бул жерде дагы мен жеке ойлоймун, ушул Ибрагим Жунусовдун балким президенттин сөздөрү, сүйлөшүүлөрү болгондур. Бизге Өзбек Республикасы ошол Мирзиёев тарабынан 100 ушундай ИВЛ аппараттары келип жатыптыр. Бул деген биз Өзбек боордош элибизге ыраазычылыкты билгизебиз. Ушундай кыйын кездерде бизге жардам берген, ушундай бизди кароосуз калган байкуш кыргыз элине ошол жактан жардам берип жаткан Өзбек мамлекетине, ошолордун саясий ишмерлерине биз чоң ыраазычылыктарды, Ибрагим Жунусовго дагы ыраазычылык билгизебиз. Биз ушундай кыйын абалда калдык. Бул нерсени танбайбыз. Чоң бир нерселер, кандайдыр бир жепкетүүлөр болду, же башка мындай бирөөнү күнөөлөөдөн алыспыз. Бирок биздин абалыбыз өтө оор болуп калды, достор. Ушундай эле жардамды бизге
30 ming test gelip жатыр. Бул балким жардам эместир, балким жардамдыр. Мен бул жөнүндө толук маалыматым жок. Россиядан келген, балким буга биздикилер тыйынын төлөп бергендир, же болбосо алар өздөрү гуманитардуу жардам катары бергендир. Ошол тестирлөө системасындагы ушундай системаларды 30 миң адамдыкын, албетте мына акыркы кездерде ушул ПЦР тесттен аябай бир адашуулар келип жатат. Бул таза деген оорулуулардан барганда кайра таза эмес деп чыгып калып жатат. Ошондуктан бул тестирлөө дагы бизге абдан керектүү аппарат. Буга дагы чоң ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Анан дагы айта кетчү нерсе, дагы деле ушул ковид менен өпкө пневмониясынын айырмасын эки башка оору катары бүгүн дагы мына 31 адам пневмониядан каза болду, 2 адам ковидтен дейт достор. Менин жеке дагы деле ушул күмөнүмдө ушулардын баардыгы ковидтен ооруду. Анткени кече Талантбек Соронбаев деген врач айтты, эч кандай пневмония азыр ушул баардыгы ковид вирусу чакырып жатат деди. Эми врач айтып жаткандан кийин мен дагы ошол кишинин оюна толук кошулам. Анткени кантип эле ушул кезде ковид оорусу азайгансып, мына ковид оорусун 326 деп ушундай азайтып атат дагы, ошол эле учурда пневмония көбөйдү деп жатат. Эч кандай андай нерсе болушу мүмкүн эмес. Ушул ковид менен пневмония экөө бир эле оору достор. Менин жеке оюмда ошол тесттер ошолорго келип жаттыр. Бул дагы жакшы нерсе. Ал эми ковид ушул пневмониялардын абдан көп болуп жаткандыгы бизди өкүндүрөт. Этият болуңуздар. Анан дагы айта кетчү, мен бүгүн Санжар Калматайдын каналын көрүп отурсам, бир жаш жигит, мындай сакал койгон, сербеткен, Кудайга ишенген, Алланын жолунда жүргөн адам экен, ымандуу, ынсаптуу деп коебузбу? Ошол киши айтып жатат, жаш жигит. Мен оорудум, мына өзүм ушундай баардык симптомдору көрүнүп жатат. Ишенгиле, бул оору бар деп. Бирок мен дейт, жумушка чыгып жатам ушул оору менен. Эми кичине жоопкерчилик деген болуш керек да адамда. Ооруп жатканыңды билдиңби, үйүңдө отур, башка бирөөлөргө жуктурбайын деп. Бул жөнүндө кылмыш жаза кодексинде деле бир жазаларды колдонуу боюнча бизде жаңы киргизишти. Башка нерселер болду. Эми бизде жоопкерчилик өз адамдарга айтып жатат, этият болгула деп алып, анан өзү чыгып ишке чыгып жатат. Бул эмне деген жоопкерсиздик болуп эсептелет достор. Мындай болушу мүмкүн эмес. Адамдар, силер башка адамдар үчүн дагы ойлонгула. Эгерде ооруп калган болсоңор, ошолорду сезген болсоңор, эки жакка чыкпай, эч ким менен байланыш кылбай, үйдө отургула, базарга чыгып иштебегиле, жумуш ордуңарга барбагыла, жашырбагыла. Бул кылмыш эмес. Ооруну жашырсаң өлүм ашкере дейт. Башка бирөөлөрдү дагы ойлогула, кыргыз элин ойлогула. Анан калп эле сүйлөп Кудайдын жолунда жүргөн экендигиңди сырткы кебетең менен көрсөтүп туруп, өзүң Кудайга жакпаган бирөөлөргө, ал балким бир карган адамдарга жугуп калса, ал адам каза болуп калышы мүмкүн. Мына кар эмес, жаштар кетип атат ушул пневмониядан, башкалардан достор. Ошондуктан мен абдан ойлондум бул боюнча, кайдыгерсиздик боюнча. Анан дагы айтып жатышат, ушул Малик Аликеев деген ырчыбызды ушундай элдер кайдыгер эмес, жардам берип алып келишти эле. Эми болсо ал тиги доктурканадан айтышат, медсестралар менен урушуп, кичине ичкилик ичип алган дегендей сөздөрдү айтып жатышат. Бул дагы өзүнүн ден соолугуна кайдыгерсиздик. Ал эми ошол менен эле бирге ошол башка адамдар кайдыгер карабай, ошол Малик Аликеевке жардам берип, ушундай мамиле кылса, ошол адамдардын жардамын мындай туура эмес кабыл алгандай болуп, албетте мен Малик Аликеевдин аман эсен чыгып ушул жаркылдап ырдап жүрүшүн каалаймын. Бирок ушундай болуп, ошол азыркы кезде кыйналып жаткан мед персоналга ушундай мамиле кылгандыктарын туура эмес деп ойлоймун. Достор, эгерде ошондой силерде дагы бир болуп жаткан болсо, медициналык кызматкерлер абдан азыр азамат кыйналып, өз өмүрүн коркунучка салып иштеп жатышат. Буларга алкыш. Буларга эч кандай жаман сүйлөп, ороңдоп, мүнөзүңөрдү көрсөтүп, мындай нерсе кылуу абдан туура эмес достор. Ошону да айтып коеюн деп чечтим. Анан акыркы бир сөз, Борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Шайылдабекова айым айтыптыр. Мындан кийин ушундай шайлоо, мына жакында шайлоо өнөктүгү башталат. Агитация, башка нерселер ушундай стадиондордо мурдакыдай концерттерди берип, жана башка ушундай үгүт иштерине колдонууга тыюу салынат. Массалык үгүт иштерине деп. Албетте бул нерсеге кошулабыз. Ушуну менен эле бирге ошол массалык акча берүү нерсеге дагы тыюу салынат деп ачык эле айтып койсо болмок. Ушундай нерселер дагы болушун каалабайбыз. Жүрөгүңүздөр каалаган адамга үнүңүздөрдү бериңиздер голосто, баягындай шайлоодо. Акчага, башка нерсеге сатылбагыла деп айтып кетем. Ушул мен шайлоо боюнча айта тургандыгым, башка жөнүндө айта тургандыктарым. Саламатта болуңуздар.
өз ой пикирлериңерди калтырып, эгерде менин бүгүнкү айткандарым жаккан болсо лайк басып, каналга катталууну унутпаңыздар. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.